Туристтерди кызыктырып, окумуштууларды өзүнө тарткан Баткендеги Мадыген жаратылыш паркы келечекте ЮНЕСКОнун глобалдык геопарктар тармагына киргизилсе, анда аймакта туризм бир кыйла өнүгөт. Баткен облусунун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата Мадыген геопаркына бийиктиктен кароо аянтчалары курулду. Мадыген геопаркы бул жалпы ошол жерде тарых эстеликтерди сактоо, ал жердеги жаратылыш өзгөчөлүктөрүн, мындай баалуулукларын сактап калуу максатында атайын Мадыген геопаркынын ичинде жаратылыш эстеликтери аймагы түзүлгөн. Бул 8.000 гектар жерди түзөт, баягы сары түстүү тоолор аймагы болуп эсептелет. Андан тышкары жалпы эле Мадыген геопаркы бүгүнкү күндө ошол түзүлүп алдында турат да. 25 жылдыкка карата Баткен районунун чек арага жакын айылдарында бир катар социалдык объектилердин курулушу да колго алынып, пайдаланууга берилүү алдында турат. Атап айтсак, Актатыр айылындагы спорт зал 2021 жылы курулушу башталып, учурда айылдагы спорт сүйүүчүлөрүн кабыл алууга даяр. Бул 25 жылдыкка карата курулган объект Актатыр өкмөтүнүн аймагындагы Актатыр айылындагы муниципалдык спорт зал. Бул негизинен Семинурший гранттын эсебинен жасалды. Жергиликтүү бюджеттен кошумчаланып, ошо стоимость 9.200.000 сом акча кетти. 2022 жылы чек арадагы окуяларда Аксай айыл өкмөтүнүн административдик имараты толугу менен өрттөлүп кеткен болчу. Облустун 25 жылдыгына карата айыл өкмөттүн жаңы кеңсеси да ачылууга даяр болду. Биздин ушул айыл өкмөттүнүн административдик зданиясы буга чейинки чек ара окуясында ошол толугу менен өрттөнүп кеткен. Азыркы учурда мына мамлекеттик тарабыбыздан республикалык бюджеттен акча бөлүнүп, ошо капиталдык оңдуктуудон өттү толугу менен. Өтүп, мына бүгүнкү күнү биз пайдаланууга берилип, мына ишмерлик жүргүзүп келатабыз. Белгилеп өтсөк, Баткен облусунун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгы жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата ачыла турган Баткен районундагы 4 объекти толугу менен мамлекеттик казынадан каржыланган. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.